Балыкчынын мурдагы мэри дрифттен кийин унаасынан ажырады. Соңкөл. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев кечээ Соңкөл көлүнүн фонунда дрифт кылып жаткан видеосу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынгандан кийин бүгүн ГОБД кызматкерлери аны табышканын билдирди. Султан Кермалиевдин айтымында инспекторлор анын унаасын тоо арасында таап, административдик протокол түзүшүп, айып салышкан. Ал дрифт жасаган жол тандабасы айып токтотмого эвакуацияланган. Бул тууралуу мурдагы чиновник өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында жазды. Эске салсак, Султан Кермалиевдин Соңкөлдүн жээгинде дрифт кылып жаткан видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Колдонуучулар экиге бөлүнүп, кээ бирлери бул көрүнүштү таасирдүү десе, башкалар анын аракетин орунсуз деп эсептешкен. Айрыкча Кермалиев мэрлик кызматта болгону 2 жума гана иштеп, ушул дүйшөмбүдө кызматтан алынганын эске алышкан. Көптөгөн колдонуучулар анын мындай аракеттери жаратылышка зыян алып келиши мүмкүн экенин, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы жүрүм-турум эрежелерин бузганын белгилешти. Казакстанда рогатка колдонгон полиция башчысы кызматтан алынды. Казакстандын Абай облусунда ички иштер бөлүмүнүн башчысы рогатка менен атып, кызматкерлерди тарбиялаган үчүн кызматтан алынды. Интернетке тараган видеодо ал имаратта чуркап кечиккен жана ката кетирген кызматкерлерге темир шаарчаларды аркасынан атканы көрүнөт. Өзүнчө тарбиялык ыкма жетекчиликке жаккан жок, башчыны тез эле иштен кетиришти. Улуттук госпиталда дарыгерге милиционерлер кол көтөргөнүн мед кызматкеринин кесиптештери билдирди. Бишкектеги медиктерге кезектеги кол салуу. Окуя бүгүн улуттук госпиталда болду. Ак халачандардын биринин маалыматында окуя кечээ саат 21:00 чамасында болгон. Милиционер кармалган адамды медициналык кароодон өткөрүүгө алып келди. Ага номер 4-шаардык ооруканага багыттама берилген экен. Бирок ал бизге келиптир. Нөмөттөгү дарыгер андан туура жаңы багыттама алып келүүнү өтүндү. Ал эми милиционер кагаздагы жазууну ак боёгуч менен өчүрүп, дарыгерден кабыл алууну талап кылды. Андан улам кесиптешибизге кол көтөрдү деп билдирди ал. Дарыгерлердин кандай жаракат алганы азырынча белгисиз. Шаардык милиция жогорудагы дарыгерлерге кол көтөргөн видеодо милиционерлер жок деген маалымат берди. Факт Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, териштирүү иштери башталды деп кошумчалашты. Дарыгерлерге кол көтөргөндөрдү издеп жатабыз дешти. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Балыкчы шаарында бир дагы тазалыкта техника жок экен. Бир техника жок экен, таза, жаңы. Мына Камчыбек Кырышаевич өзү 100 миллион балыкчы шаарына ошол спецтехникага акча каражат бөлдү. 2-3 күндүн ичинде 2-3 күндүн ичинде ал акча каражат келип түшөт. Камчыбек Кырышаевич ушул акча каражатты балыкчы шаарына 22 жаңы спецтехниканы мына ушул жерге бизге түз заводдон Кытайдан келип туруп бизге келет. Бул дагы мына жолдорубузду оңдоп, бардык жарыктандыруулар бүтүп, Кудайым буйруса мына ушул техникалар мен ойлоп атам, 1 айдын ичинде азыр келип калса, мына ушул шаарыбыздын тазалыгы эң биринчи. Экинчиден, дайыма жуулуп туруш керек асфальттар. Бардык бүгүнкү күндө мына өнүккөн мамлекеттердин катарында кылып туруп эле мына ушул шаарды, ошо шаарга айланышыбыз керек. Мен унутуп калыпмын. Мына ушул Камчыбек Кырышаевич берип аткан спецтехникалардын ичинде, андан сырткары, Балыкчы шаарына 10 автобус бар. Бул ушул 10 автобус жаңы электроавтобустар мына шаардыктарыбызды көрүүрүт этет. Шаар кеңешинин төрагасы. 1 миллиард 400 миллионго Общий кетти. примерно эсептедиңер да? Мындай эсептедик да покачы. Ошого эмнелер кирип атат эми? Жалпы 12 проект. Анын ичинде баня, развлекательный центр, арка, кире беришинде арка, чыга беришинде эме фотозона, этнокомплекс бар. Бир
Самай. Биздин бир эле максатыбыз менен келгенбиз. Мен сиздерге дагы айткам. Бул урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы бул балыкчы шаарын өнүктүрүү, балыкчы шаарынын толугу менен мына инфраструктураларын түзүү. Ушак сөздөргө, башка нерселер менен алектенгенден алыс бололу. Жакынкы күндөрү өзүм айткандай эле буюрса мына балыкчы шаарындагы чынын айтышыбыз керек, акыркы жылдары эч кандай мындай көңүл бурулбай калган экен. Биз убагында ушул жерде кичинебизде жүргөнүбүздө мына мясо комбинаттан тайнебиз элеватордон ун ташып, сонун жакшы шаар болгон бул жер. Бүгүнкү күндө эч жери мындай каралбай калыптыр. 12 багытта буюрса иштерди жүргүзөбүз. Бул жерде жолдордун буюрса бүгүн бардык техникалар келди. Мына жолдордун 2-3 күндүн ичинде азыр биринчи Кыргызстандык мамлекеттик чыккынчылык үчүн соттолду. Ал чет өлкөлүк атайын кызматтын агенти болгон. Чет өлкөлүк атайын кызматтын агенти Кыргызстандын жараны 1986-жылы туулган Жалал-Абад шаарынын тургуну аныкталып, ашкереленип кырмалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди. Анын маалыматы боюнча жаран 2005-жылы чет өлкөлүк атайын кызмат тарабынан жалданып, узак убакыт бою акчалай сыйакыга өз өлкөсүнүн коопсуздугуна зыян келтирүүгө жардам берип келген. Чет өлкөлүк чалгын кызматтын тапшырмасы боюнча ал Кыргызстандын айрым жарандарын коңшу өлкөнүн аймагына алып чыгып, аларды ар кандай кылмыштарга катыштыгы бар деп негизсиз айыптоого алып келген. Тергөөнүн жүрүшүндө ал чет өлкөлүк атайын кызмат кызматкерлерине Жалал-Абаддагы өз үйүн алардын жашыруун жолугушуулар үчүн бергени аныкталган. Атайын кызматтардын тапшырмасы менен ал өлкөнүн жогорку кызмат адамдарынын аймакка болгон сапарлары, анын ичинде алардын программасы жана жүрүү маршруттары тууралуу маалыматтарды чогултуп, өткөрүп берип турган деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жалал-Абад шаардык сотунун чечими менен ал күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланды.